Намаз. Айтуларға қарағанда Жабраил алейхиссалам bir күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам келіп, «О Алланың елшісі, мен көкті, тақтыда отырған бір періштені көргім. Айланасында 70 мың періште қызмат қылып жүрген. Ал періште дем алған сайын, Алла бірден періште жаратып тұрчу. Еми анын кафтосының үстінде қанаты сынып ыйлап жатқанын көрдім. Ал мені көріп, маға шапаат қыласың бі деді. Мен күні өңемне деп сұрасам, ал мен мираж түні тақтымда отырсам, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам жаныман өтіп қалды. Мен ал үшін ордыман тұрған жоқмын. Натыйжада Алла Таала мені жазалап, өзін көріп тұрғандай, ушыл жерге таштады деді. Кейін мен ошол періште үшін Аллаға жалбарып шапаатчы болдым. Алла Таала маға, Жабраил, аға айт, Мұхаммадқа салават айтсын деді. Ошол періште азыр саға салават айтып жатады. Алла Таала аны ошол қылғаны үшін кешіріп, сынған қанатын қалыбына келтірді деді. Қиямат күні пендеден бірінші болып намазы сұралады. Егер пенденің намазы толық болса, қалған іштері да қабыл алынады. Намазы кем болса, башқа іштері да четке қағылады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам намаз туралы төменкідей хадистері бар. Парыз намаздар тараза сияқты, тура тартқан киши пайдасын көреді. Үмметімден екі кишini ойлап көргілі, екеуі тең намазға турышады. Үрікі менен саждалары бірдей. Бирок екеуінің намазын ортасында асман менен жердей айырма бар деп, Алладан айбығы менен оқылған намаздың манелілігін баса белгілеген. Үрікі менен сажданың ортасында белін түздөгөн пендеге қиямат күні Алла Таала ырайым менен назар салбайды. Ким убағында намаз оқып, даратын толық алып үрікі менен саждасын толық жасаса жана намазды Алладан қорққан абалда оқса, ал пенденің намазы жарқыраған кейіпте көкке көтеріліп баратып, мені адебіне лайық сақтағаныңдай, Алла Таала да сені ар қандай жамандықтардан сақтасын дейді. Ал эми ким намазын уағын өткөріп оқса, даратын чала була алып, рүкүгө саждаға жана Алладан айбығуға қайдыгер қараса, анын намазы да қап-қара абалда көккө көтеріліп, мени қуратқаныңда еле Алла Таала да сені қуратсын дейді. Анан Алла Таала бұйырған күн келгенде, бұл намаз ескі киім сияқты орылып тұрып, аны оқыған кишинин жүзіне ырғытылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: намазынан ордаған киши ең жаман уры. Ибн Масуд мындай дейді: намаз тараза сияқты. Ким кемчиликсиз өлчөп берсе, ага да сообу кемчиликсиз берилет. Ким таразадан алдыса, билип койсун, Алла Таала таразадан алдыгандарга азап деген. Bir алым мындай дейді: намаз содаға оқшаш. Содагер содаға ақча салбай тұрып, киреше таба албаганда эле, парыздарды так окуган пенденин кылган намаздары да кабыл болбойт. Намаз уағы келгенде Азирети Абу Бакр жанындағыларға: тургула, Алла Тааланын өз қолыңар менен жаққан отын өчіргілі деп айтчу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз салабаттуулук жана киши пейилдик деген. Башка bir хадисте мындай дейт: есім бұзықы жана жаман іштерден тоспаған намаз пенденин Алла Тааладан алыстығын ғана себепкер. Жоопкерчилик сезими жок кишинин намазы жаман іштерден да каталардан да тоспойт. Дагы bir хадисте төмөндөгүчө айтылат: намазында чарчоо жана тик туруудан башка эч пайда ала албаган канчалаган кишилер бар. Бул жерде да жоопкерчилик сезими жок кишилер тууралуу айтылып жатат. Башка bir хадисте пендеге сезип билип окуган намазынын гана сообу тиет деп айтылган. Алымдар мындай дешет: намаз 4 негизден турат. Биринчиси намазды билип баштоо. Экинчиси намазга турганда адебин сактоо. Үчүнчү бардык парыздарын ыйык сезип аткаруу. Төртүнчү намазды коркуу менен аяктоо. Bir алым жүрөгүн акыйкатка бурбаган кишинин намазы бузулат деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: беште Афьях деген дария бар. Анда bir мет жакуттар менен ойногон, Алла зафарандан жараткан үр кыздар бар. Алар Алла Таалага 70 миң тилде таспих айтып турушат. Үндөрү Давудтун алейхиссалам үнүнөн да жагымдуу. Биз намазын бериле окуган кишилер үчүнбүз дешет. Алла Таала андайларды өз үйүмө жайгаштырам жана зияратчылардан кылам деп айтат деген хадисин айтып кеткен. Айтуларға қарағанда Алла Таала Мусаға алейхиссаламға мындай деген: о Муса, мени естегеніңде денем үчөң титиресин, мени естегенде көңүлүңдө сүр уяласын, мага зикир айтканда сөздөрүң жүрөктөн чыксын, алдымда турганда кулдай таазим кыл,
Menden bir nerse tilегенде, жүрегің титіреп, оозundan ақиқат сөз шықсын. Bir rivayet boyunca Allah Taala mындай деп вахий жіберген. Үмметіңнің күнәкөрлеріне айтып қой, менен атымды ооздарына алышпасын. Анткени атымды атағандарды атау менин чечимим. Демек, алар менин атымды айтса, мен да аларды каргыш менен эскерем. Бұл өкім Алланы зикир кылганда кайдыгер болбогон күнөөкөрлөргө тиешелүү. Ал эми күнөөкөрлүк да кайдыгерлик да кошул ташыл болуп туруп, Алланы зикир кылгандардын абалын өзүңөр ойлоп көргүлө. Bir сахаба мындай дейт: пенделер махшар майданында намаздагы абалдарына жараша алынып келет. Намазында дилгер болуп, окуган намаздан лаззат алган кишилер махшарда да ошондой абалда болушат. Намаз учурунда жогоруда айтылганга тескери абалда болгондор махшарда да ошондой абалда болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir күнү намазда сакалы менен ойноп жаткан кишини көрүп, эгер бул кишинин жүрөгүндө коркуу сезими болгондо, анын турушунан байкалмак. Жүрөгүндө коркуу жок кишинин намазы кабыл болбойт деген. Намаз окуганда жүрөгүн коркуу сезими уялап, өзүнүн алсыздыгын сезген кишилерди Алла Таала көптөгөн аяттарда мактаганы жалпыга маалым. Бул маанидеги аяттарда да айтылган. Алар намаздарында коркуп турушат. Алар намаздарын үзгүлтүксүз аткарышат. Белгилүү болгондой намаз окугандар көп, бирок намазында корккондар аз. Ажылыкка баргандар көп, ажынын талаптарын аткаргандар аз. Билимдүүлөр көп, билгенин аткарган билимдүүлөр аз. Намаз Алланын буйруктарына моюн сунуу маалы. Алладан коркуу жана кичибейилдиктин башаты. Намаздын аткарылуу шарты менен кабыл болуу шарты ар башка. Намаздын аткарылуу шарты парыздарды так аткаруу. Кабыл болуу шарты болсо коркуу жана берилүү менен окуу. Алла Таала мындай дейт: намазын коркуп орундаткан момундар кутулушту. Такыбалык шарты тууралуу Куранда Алла Таала такыбалардын гана ибадатын кабыл кылат деген. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: чын дили менен Аллага берилип 2 рекет намаз окуган киши энесинен жаңы төрөлгөндөй бардык күнөөлөрүнөн арылат. Пенденин көңүлүн бийлеген ойлор коркуу менен намаз окуудан алаксытат. Ошондуктан аларды кууп салыш керек. Ал эми аларды кубалаш үчүн алаксытуучу нерселерден оолак жерде намаз окуган жакшы. Ызычуу жерлер, кооздолгон килемдер жана кооз кийимдер кишини алаксытат. Айтууларга караганда Абу Жахым аттуу киши пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир нерсенин белгиси түшүрүлгөн кур белек кылды. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны менен bir жолу намаз окугандан кийин белинен чечип, муну Абу Жахымга кайра алып барып бергиле. Анткени ал мени намазда алаксытты деп айткан. Дагы bir жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кепичинин боосунун алмаштырылышын буйруган эле. Айтууларга караганда bir күнү Абу Талха радиаллаху анху үйүнүн бакчасында намаз окуп жаткан. Ошол учурда bir канаттуу бутактардын арасынан учак качууга аракет кыла баштады. Абу Талха бул көрүнүшкө натыйжада канча рекет намаз окуганынан да адашты. Намаздан кийин бул окуяны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга айтып берип, ал бакчаны садака кылдым, каалаганыңыздай колдонуңуз деди. Дагы bir сахаба тууралуу төмөндөгүдөй окуя баяндалат. Курма дарагы мөмө байлаган учур болчу. Бакчада намаз окуп аткан сахабанын көзүнө курма дарагы чалдыгып, суктана тиктеди. Ошентип ал да канча рекет окуганын билбей калды. Намаздан кийин дароо Азирети Осмонго радиаллаху анху барып, окуяны айтып берди да, ал бакчаны казынага бердим. Аны Алла жолунда жумша деди. Азирети Осмон ал бакчаны 50 000 дирхамга сатты. Улуу алымдардын бири мындай дейт: ушул 4 нерсе намазга кедергисин тийгизет. Биринчи, сажда жеринен башка жакка кароо. Экинчи, бетти сылоо. Үчүнчү, сажда кылуучу жердеги кум жана шагыл таштарды ыргытуу. Төртүнчү, алдынан бирөө өтүшү ыктымал болгон жерде намаз окуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуган киши сажда кылуучу жерден башка тарапка карамайынча Алла ага назар салып турат деп айткан. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху намазда түркүк сымал түптүз турчу. Кээ бир сахабалар рүкүдө көпкө чейин тургандыктан канаттуулар аларды жансыз нерселер деп ойлоп, жонуна коно калчу. Жогорку мансаптагы пенделердин алдында да урмат көрсөтүү жөрөлгөлөрү
жасалғаны жөндүү. Демек, падышалардын падышасынын алдында турганда айрым адеп жана урмат көрсөтүү шартын аткарбай коюу туура болмок эмес. Тооратта, о адам баласы, алдымда туруп намаз окуганда ыйлагандан тартынба. Анткени мен сага өз жүрөгүңдөн да жакынмын жана менин нурум кайыпты да көрөт деп жазылган айтылат. Риваятка караганда Азирети Умар бир күнү минбарда отуруп, пенде мусулман бойдон сакалын агартканы менен Алланын ыраазылыгына жете турган бир да намаз окубашы мүмкүн деди. Муну уккандар, муну кандайча түшүнсөк болот деп сураганда, Азирети Умар адам талапка ылайык коркуу жана кичипейилдик сезими менен Аллага жүздөнүп намаз окубаган болот деп жооп берди. Абу Алиден радиаллаху анху анткени алар намаздарын унутуп коюшкан деген аяттын маанисин сурашканда, бул аят намаз окуганда бир рекет окудубу же эки рекет окудубу, ошонусун билбей адашып, качан салам берерин биле албай калгандар тууралуу айтылат деп айткан. Асан радиаллаху анху бул аят тууралуу бир нерсеге алаксып намаздын убагын өткөрүп жибергендер тууралуу айтылып жатат деген. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала пенде менин азабымдан мойнуна парыз кылган ибадаттарды аткаруу менен гана кутулат деп айткан деген хадиси бар. Бул баян Имам Газзалинин Жүрөктөрдүн ачкыча талаштагы китебинен алынып баяндалды. Китепти которгон Канатбек Аманбаев, аудиолаштырган Икра Медиа каналы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икра Медиа каналыбызга катталыңыздар.